Биз бардык коопсуздук чараларын көрдүк, бирок аларга көңүл бурбай койду. Муну айткан УКМКнын жетекчиси Орхан Инандынын 2021 жылдын февралында уурдоо аракети болгонун билдирди. После того, как мы его спасли, привезли сюда, мы с ним проводили большую работу. Аны уурдап кетишкен, бирок биз кайра кайтарып алып келгенбиз. Февраль айынын башында Инанды 3 күнгө жоголуп кеткендигин жубайы менен анын Нурлан аттуу кызматкери тастыктаган. Ташиев Орхан Инандыга өзүн кантип алып жүрүү керектиги тууралуу толук көрсөтмө жана сунуштар берилгендигин айтты. Урматтуу туугандар, ал Кыргызстандын жаран алгандыгы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бизде кылмыш иш ачылган, ошол кылмыш иштин негизинде азыр тергелип атат. Андан сырткары, эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп деп кала турган болсо, ал эч качан анда ал Турциянын жарандыгын тапшырыш керек эле. Бул Турциянын жарандыгын тапшырбастан кайра Турциянын паспорту менен колдонуп, ошо Турциянын паспорту менен жашап жүргөн. Мындан сырткары УКМК башчысы Инандыга Кыргызстандан чыгып кетүү сунушун айткандыгын кошумчалады, бирок аларга көңүл бурбай койгон. Ташиев ал ФЭТО уюмунун мүчөсү болгондуктан 2015 жылы эле уурдоо аракети болгондугун айтты. Мерим Эшимбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.